Annesi Mercan. Kaybettin mi? Ne olmadı? Anladım öyle okuanı gitti. Daha bitki olsun ne? Ya. Geçen biz geri atkan 39 çıkıyorsun. Nasıl katayım katayım? Аты жөнүңүз ким болот? Калыбек, Алтыбаев Калыбек. Бул жакта кызматыңыз кандай? Бул жакта сайыпкер болуп Көкбөрү командасында. Кыргызстан курама командасында. Канча ат келдиңиздер? Кандай келип алдыңыздар? Бул жерде 13 ат келдик. Жакшы келип алдык. Машиналардын баардыгы жакшы болуп, жолдо жакшы аттар кыйналган жок. Аман-эсен келип алдык. Бул жерде да азыр сарай жакшы экен. Жем чөп, сарай жылуу, суу баардыгы ордорунда болуп, кем каршы жок. Жакшы буюрса. Негизи келгенде аттардын табити аба ырайы алмашып же болбосо локация алмашканда бир аз кыйналчу эле. Сиздердики кандай болуп турат? Бир эки күн ошондой болду. Жемин азыраак жеп калтырып, чөбүн азыраак жеп анан болгондо баягы сууну өзүбүз алып келгенбиз. Баягы суудан ичпей койгон жок. Сууну Кыргызстан суусу болгон үчүн суудан отказ берген жок. Кыргызстандан бери суу алып келдиңиздер? Кыргызстандан бери бир цистерна суу алып келгенбиз. Ошо сборный аттарга, командаларга. Бүгүнкү күнгө чейин ошол сууну ичип атышабы? Бүгүнкүгө чейин ошол сууну ичип атат. Анан жемди дагы өзүбүздүн жем алып келгенбиз. Чөптү өзүбүздүн чөптөрдү алып келгенбиз. Тиги жактан тигилердин чөбүн жебей койбосун, жемин жебей койбосун деп баардык аттарга баягы шарт ылайыкташтырып, өзүбүздүн жемди, чөптү, сууну баарын өзүбүздүн алып келгенбиз. Аттарыңыздар Кудай буйрса алдыдагы оюндарга бүгүн биринчи оюнуңуздар. Негизи турнирдин аягына чейин эле эсеп менен келдиңиздер да. Ооба, биз энди азыр 4 оюн ойнойбуз. 4 оюнга энди аттар чыдайт, буюрса жакшы, настроение жакшы, кыйналган, ооруп калган аттар жок. Аттар тегиз. Чоң рахмат. Аты жөнүңүз? Жыргалбек уулу Тойчебек. Кыргызстан курама командасында кайсы спорту боюнча позицияңыз кайсы? Атты кайсыны менесиз? Кыргызстан курама командасы боюнча Көкбөрүдөбүз. Менин атым Түлкара, позициям жарым коргоочу. Кандай келип алдыңыздар? Чеке, сиздин атыңыз кандай келгенден кийин? Жакшы учурда аттары. Аллага Кудайга шүгүр. Аттар из алып өзүнө келип, оюнга дайын оюнбуз. Биринчи атаандаштарыңар ким болуп калды Көкбөрүдө? Биринчи атаандашыбыз ушул Өзбекстан. Өзбекстан курама командасы менен бүгүн 4 оюнга чыгабыз Кудай буйрса. Негизги атаандаштарыңар ким болуп турат? Азыр бул же тиги деп айтыш кыйын го. Ар мамлекеттен келген команданын баары ошол мамлекетибиздин желегин желбиретебиз. Ошол мамлекеттин намысын коргойбуз деп келип турган учур бардык азыр. Эми азыр оюн талабынан кийин көрүнөт. Канча да үй ээси Казакстан негизги буга чейин да көп ойноп жүргөнсүңөр. Кандай дейсиздер? Эгерде бири-бириңиздер менен кеңешип калсаңар, жолугуп калсаңар кандай оюн болчу? Эми Кудай буйрса ал күн да келет. Алыс эмес. Ушул Казакстан курама Көкбөрү командасы менен Кудай буйрса оюн талаасы эреже менен так өтүп берсе, Кудай буйрса ушул келген мамлекеттин күйөрмандарына кызык оюн тартылайбыз деген. Чоң рахмат. Аты жөнүңүз ким болосуз? Айдаркан Султан. Кыргызстан курама командасында. Позицияңыз кандай сиздин? Позициям жекеме-жеке. Жеке. Бул атыңыз сиздикиби аттагы?
Ооба, мен чаап жүргөн ат. Кортеж деген ат. Буга чейин кайсы командада чабып жүрдү эле, эмне болду эле? Буга чейин Талас командасында чаап жүргөм. Таласта райондукта чапкам. Лигада Талас командасында чаптым. Бул жака аватар келип алыптыр. Аватардын ордун толуктай алабыз сиздин атыңыз? Буюрса үмүттөнөбүз. Атаандаштар тууралуу эмне деп айтасыз? Группаңыздагы көрүнүштөр ким негизи атаандаштарыңар? Эми азыр баары эле даярданып келди. Основной казактык туугандар атаандашыбыз. Даярданып ошого настрой коебуз. Качан бир ойундан кийин деп атабы оюңар, Бир ойундан кийин. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Жөнүн тааныштырып койсуң? Сагынбек уулу Дастан. Сагынбек уулу Дастан. Кыргызстандын кимиси болосуз, эмнеси болосуз командада? Команданын коргоочусу. Кайсы спорт боюнча? Жер улакпы же көкбөрү? Жерлок. Жер улак боюнча. Качан оюнуңуздар башталат? Кандай болот? Байкаласа бир ойундан кийин башталат. Оюндар. Кимдер менен? Монголия. Монголия республикасы. Атаандаштарды көрдүңөрбү негизи? Кандай ишенимде турасыздар? Мен жеңебиз деген ишенимде турак. Жеңебиз деген. Группаңыздарда андан башка кимдер бар экен? Андан башка Россия бар экен. Кытай бар экен. Кытай, Атыңыз кандай абалда келип, кайсы атты минип атасыз? Арсызды менем, Кудайым буйрса. Арсус деген ат. Жакшы эле. Кыргызстанда кайсы клубда ойнойсуз? Ынтымак. Ат ошол жакта эле экен. Ат ошол жактан. Ынтымакта чабып жүргөн. Ынтымак. Капитаныңыздар? Орозбек Жолдошбек. Жолдошбек. Ал да ынтымакта ойнойсуз, Кыргызстандыктарга эмне деп айтасыз? Баарына салам, Кудайым буйрса, убакыт алам жеңишти биз тарапка насип этсин. Кудайым буйрса, кыргыз элине жеңиш менен кайталым. Чоң рахмат. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз? Мен Кубатов Каныбек Идрисович, көкбөрү боюнча Кыргызстан тренери болуп эсептелем. Бүгүн дайындыктар кандай болуп атат? Оюнуңуздар биринчи оюн кимдер менен? Бүгүн дайындыктар Кудай буйрса жакшы эле. Азыр биринчи жер улак боюнча биринчи оюн Кыргызстан Монголия менен ойнойт. Анан саат 4-төрдө көкбөрү боюнча Кыргызстан Өзбекстан менен. Балдардын абалы, аттардын абалы ошол тууралуу. Мындайраак болчу бетиги. Балдардагы. Ал байланып. Балдардын абалы, аттардын абалы. Эми балдардын абалы Кудай буйрса буга чейин даярдык көрдүк. Жакшы баардык. Азыр балдардын баары келди. Жакшы эс алып алышты бул жактан буюрса. Аттар дагы кичине өзлөрүнө келип калды, кичине жүргөн тургандары. Келгенде кичине 1-2 ат жолдон кичине болсо дагы жол алыс болуп, кичине кыйналгандай болуп келген. Буюрса жакшы болуп калды баардык. Табиттери жакшы эле. Табиттер баардык жакшы буюрса. Эми негизи минимум задача кандай, максимум задача кандай? Кыргызстандын көкбөрү боюнча курама командасы. Биздики эми Кудай буйрса экөө тең минимумда, максимумда бирөө эле болуп калды го дейм. Только эли жутубуз бизден биринчи орунду гана күтүп атат. Кудай буйрса ошого аракет кылабыз. Минимум деген жок го азыр. Чоң рахмат. Жунус болчу? Болду. Сонунда. Эмне боюнча? Кыргызстандын көкбөрү федерациясы. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз ал эми. Учурда Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясында вице-президент болуп эмгектенем. Кыргызстан канча өлкөгө атап келди? Бүгүнкү күндө Кыргызстан бул жака 78 ат менен келди. Анын 26 аты Кыргызстандын көкбөрү жана көкпар командаларынын курама командаларынын аттары, ал эми калган аттар болсо Россия Федерациясына, андан кийин Түркияга, андан кийин Өзбекстанга, андан кийин дагы бир мамлекетке, жалпысынан 4 мамлекетке Кыргызстандан келген көкбөрүнүн аттарын беришти. Ошону менен биз Кыргыз мамлекети өзүбүз менен кошо көкбөрү оюнунда 5 мамлекетти каржыладык аттар боюнча.
Казакстан өзү тарапты алып чыкты. Чынына келгенде эми бул Кыргыз Республикасынын Көкбөр Федерациясынын эмгеги деп айтсам жаңылышпайм. Албетте өкмөттүн, президенттин колдоосу менен ушул жака Казакстанга казак боордош элибиздин чоң ушундай иш чарасына оюндун көркүн чыгарыш үчүн ошончолук аттардын баарын алып келишке туура келди. Чоң рахмат.